Жолдошбек Орозбаев талашып ставка иrildi жана эң алгачкы жүрүш башталды. Азыр Казакстандын ушул балбалары жерден көтөрүүгө оюн таштап дагы албетте көтөрө алды. Мындан ары эми Тайгазанга алып барып салууга канчалык деңгээлде биздин оюнчулар мүмкүнчүлүк берүү жок байкап көрөбүз. Кантсе алар өзүнүн мыктылыгын көрсөтүүгө бара жатат. Жана аргымактар чындыгында өтө ылдам аргымактар, бирок ушул жерде канчалык жетелөөсүн кул жетtik. Тайгазанга жеткирбей туруп эми бул жерден чийимдин сыртын көздөй дагы тартып кетүүгө мүмкүнчүлүк болот деген ойдобуз. Дейли ушинтип азыр бара жатат, жана өзүңүздөр көргөндөй эле тартып алды дегенбизби? Жок. Бул жерден чийимдин сыртына сүрмө топ менен чыгарды дагы. Акырындык менен биз алгачкы жекеме-жекеге дагы назар салабыз. Жекеме-жеке урматтуу телекөрүүчүлөр, стартта жаткан убакта Казакстандык көкбөрүчүлөр ишенимдүү экендигин байкадык. Бир аз биздин оюнчулардын аксай түшкөндүгү көрүнүп турду. Акыры келип жетишти окшойт. Негизинен Нуржан Мелисбек уулу ойноп жаткан Лимон аргымагынын ылдамдыгына бир назар салып өтсөк болот. Тандаштардын аргымагын кыйынчылыксыз кубалап жетип, андан кийин чабуулду жокко чыгарты. Эми команда капитаны Рустам Тыналиев Ержан Тургунбаев азыр ортодо. Азыр болсо жекеме-жекеде Кыргызстан улуттук курама командасынын 3-чү катар сандагы оюнчусу Ержан Тургунбаев Краз менен Казактардын жекеме-жекедеги аргымагы толларга мүмкүнчүлүк берген жок. Абдумайрамбек акырына чейин атаандашынын аркасына өтүп, улакты көзөмөлдөп калууга аракетин жасаган, жана тегерек чейине сыртына чыкты. Азыр бардык биздин оюнчулар жол ачып мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө аракетин жасашы керек. Ержан Тургунбаев аттын жалына тизгенди, таштады камчыны. Озго тиштейт дагы азыр сол такымында улакты көзөмөлдөп бара жатат. Өткөрүп берүүнү дагы орундатууга бел байлоодо Дастан Русланов Комсомол. Демек, дал ушул жерден эми Дастан Русланов азыр өзүнүн мыкты жагынан көрсөтүүгө убакыт келди. Себеби Дастан Руслановдун буга чейинки салымдары өтө бир кооз болгон. Азыр дал ошол ийгилигин эми Дастан Русланов кайталоого бара жатат. Сурулуп чыкты, Дастан келди жана салым бар. Ардактуу көкбөрү сүйүүчүлөр, мына ушул кубаныч жана Дастан Русланов өзүнүн ким экенин жасап өткөн бул тарыхый салым себеби ушул Астана шаарында эң алгачкы көкбөрү боюнча мүнөздөп жатат жана ошол жерде биздин мекендешибиз финалдык оюнда салымды дагы салды. Кесиптешим Баширин, сен ошол Рустам Тыналиевдин коргонуудагы оюнун айтып атканда сөзүң бөлүнгүлө, ал үчүн кечирим сурайм. Ушул жерден биз Кыргызстандын кандай керемет оюн коргонууда эч кандай кеп жок. Ал эми салымдарды дал ушинтип биринин артынан бирин биздин оюнчуларды салат деген ойдобуз. Өзүңүздөр билгендей эле биздики бардыгын ишенимдүү, татыктуу жеңүүгө биздин оюнчулардын дарамети жетет. Бизге эч кандай калыстардын дагы жардамы керек эмес. Болгону ушул ак калпак кийген калыс эми калпактын кадырын түшүрбөй адилеттүү калыс кылып берсе бардыгы керемет болот. Ооба, чындыгында биздин көкбөрүчүлөр азыр жакшы баштады. Негизи алгачкы көзөмөлдөрдө бир аз туруктуулукту жоготуп койгондой таасир калтырган. Андан кийин жекеме-жекеде Ержан Тургунбаевдин чеберчилигин көрдүк. Андан соң өткөрүп берүү дагы өз маалында жасалган. Дастан Русланов жаңыдан көкбөрү спортунда жылдызы жаңы келе жаткан спортчуларыбыздын бири. 2003-жылы гана спортчу. Бул жерде финалдык беттештеги алгачкы салымдын сүрөтүн тартты жана ортодо эмне болуп жатат? Кайрадан эңип кетүү мүмкүнчүлүгү биздин оюнчуларда көтөрдү. Такымына көзөмөлдөйт Сейитбек Анарбек уулу. 9-чу номурдагы арыш аттуу аргымакта ойнотуп жаткан Сейитбек Анарбек уулу өткөрүп берүүнү дагы жасады жана Нуржан Мелисбек уулу жерде айгыр Лимонду ойнотуп жатат. Бүгүнкү күндө Казакстандын азыркы прессингге чыккан аргымагына эч бир кыйынчылык жаралбай туруп эле Нуржан Мелисбек уулу абалды турукташтырып бара жатат. Эч ким тоскоолдук жарата албайт жана Нуржан Мелисбек уулу акырындык менен Тайгазан тарапка деле жакындап келүүдө. Тоскоолдук жокпу каптал жактан калган өнөктөштөрү жолун ачып берүүгө аракетин жасашы керек эле. Тайгазанга келип кеп деле калды. Такымдан чыгат убакты жана бир аз каруу жетишпей калгандай. Такымга басыш керек. Чабуулду узартып дагы бир жолу айландырып ойнотуп берсе дагы ашыкча болбойт. Азыр 5-чи номер Казакстандан Элдар Жыйынкулов Нуртөбел аргымагы менен Нуржан Мелисбек уулунун алдына бөгөт коюп улакты Тайгазанга жеткирбегенге болушунча аракетин жасап жатат. Жана урматтуу телекөрүүчүлөр,
Emneni bitti göreli. Bizden sandar 2-0. 5 minuttun içinde 15 gol olmaçı. 15 gol. 2 жооопсуз салым менен 15 gol Кыргызстан бутон улуттук болду. құрама командасы алдыда. Дал ошондой биз күткөн көрмандар күткөн керемет 15 гол olsun чындыгында Кыргызстан улуттук құрама командасы 15 gol. буга чейинки беттеште фаворит экенин көрсөтүп калган. Аны дал ушул жерден эми иш жүзүндө дагы далилдеп отурабыз. Нуржан Мелисбек уулу экинчи салымды чыгашты. Такымга дерлик 2 мүнөттөн көбүрөөк басып жүрдү дагы жыйынтыгы атаандаштын эсебин тауып, дал ушинтип эсепти 2-0го дагы айландыра. Эң негизгиси жалпы көрмөчү мындан бийикке дагы көтөрүлөт деген чечтибиз. Ал ортодо казакстандык Темирхан Айтбаев такымга басып бара жатат. Демек Темирхан Айтбаев коргоочулар Тайгазанга жеткире ойбой анын эми жолун тоспосо анда бир топ бизге кыйынга туруп калышы ыктымал. Бирок эң негизгиси буга чейин мындан кооптуу учурларда дагы коргоочулар абалды жөнгө салып кеткен. Эми келечектен сөзсүз түрдө ишенимдүү оюн биз тарапта болот деп айта аламын. Азыр Кияз Ниязов атаандаштын такымынан сурууга канчалык умтулгасын, анын жыйынтыгы ошол казакстандык оюнчулар бир аз алыстап көрдүк. Азыр бардыгы ушул салкындагы түрдө гана оюн жүргүзүп ал эми алыстын жарыган жок болгондо казак оюнчулары кандай амал жасап экенин турат. Жана чейинки оюндарда Казакстанга жогорку темпте сунуштаган киши жок болгон жана алар эң эркин Тайгазанга салган. Ал эми бул жерде Кыргызстан мейли жеке жекеде болсун, мейли ушул коргонууда болсун, мейли чогулда болсун, биз тең ата бийики тепкич дагы бийигирээк деңгээлде көрсөтүүгө дараметибиз жетет. Жана дагы болсо казакстандык балбан Темирхан Айтбаев басып бара жаткан, бирок балбан билек балдар мына ошентип эгер өзүң мындай өткөрүп бербесең анда аргымагың мен ошол тартууга даярбыз деген дагы белгини берди. Жана соңуна жакын бара жатат. Ал эми казакстандык спортчулар азырынча айла амал таппай турган учур. Күйөрмандар болсо башын кармайт, ал эми биз болсо чекибиз жарылганча мына кубанып дагы жатабыз. Тайыр айтсаң, дал ушул беттеште Кыргызстан бүгүн канча эсепте мындай жеңишке жетүүгө мүмкүнчүлүгү бар деп ойлойсуң? Колдон келишинче ири эсеп сандар болсо өтө жакшы болмок. Жана Казакстанга бир дагы салым салдырбай туруп жеңип ала турган болсо, анда эң бир керектүү жооп болчудай казак элине. Көрүп тура алганда, азыр чабуулдук аракеттери дээрлик ишке ашкан жок. Бир жолу боштондук алган болчу Темирхан Айтбаев, бирок ал аргымак өтүп жатканда Тайгазанга жакындаган кезде таамай токтоп бербей койгондугун көрдүк. Деген менен өжөрлүк Казакстан тарапта дагы жетиштүү. Алар жерде калган, талашта калган улакты дароо көтөрүп, азыр такымына басып абалды көзөмөлдөп экинчи толкун менен чабуулду өнүктүрүүгө аракетин жасап жатат. Чапкенедей жабышкан биздин коргоочулар азыр улакты атаандаштын такымынан арта салып тартып, артты карай бөктөрүп чыгарып кетүүгө аракетин жасады. Бирок толук кандуу жерге түшүрүп, казактардын улуттук құрама командасы улактан кол жуудуруп кое алган жок. Абал көзөмөлдөнүүдө Элдар Жыйынкуловдун Нуртөбел аргымагы өтө элпек аргымак экендигин дагы айтып коюшубуз керек. Караңыздарчы, канчалаган кагылышуулар, түртүшүүлөр болуп жатат. Ошого карабастан аргымактын күчтүү экендиги байкалып турат. Азыр болсо такымында байкайлык такымы бекем оюнчу экен, чындыгында тартырбай жатат. Бир эмес 2-3 азыр биздин оюнчулардан чыгарып кетүүгө аракетин жасап көрүүдө. Эң башкысы стартта жаткан улакты көтөрүү, андан кийин чабуулду каалагандай өнүктүрүүгө биздин оюнчулардын дарамети жетет. Азырынча буга чейинки 3 старт берилген учурда дагы старттагы улакты көбүнесе Казакстан тарап билип кеткендей таасир калтырып турду. Жана Казакстан азыр чыгып кетти. Бул жерде такымынан чыгарып эле бара жатат. Ыргытуу мүмкүнчүлүгүн бербеш керек. Жана Тайгазандын кырына туруп калды. Көтөрүп артынан жетишип келген Нурланбек Аскаров керектүү учурда, керектүү жерде пайда болду дагы. Жооптук бир салымды азыр Казакстан улуттук құрама командасы биздин Тайгазанга түшүрүп жаткандыгын көрүүбүз. Ооба, старттагы улакты алдырып жатышат. Дароо бир чоң ылдамдыкта келип, эңүүгө ыңгайсыздык жаралып тургандай көрүнөт. Эми ошол улактан чындыгында бул ойнолуп жаткан муляждын айырмасы бир топ эле бар экендиги көрүнөт. Жана такымга баскан учурда дагы бир топ ыңгайсыздык жаратты. Караңыздарчы, азыр казактардын бактысына улак секирип келип жерге түшүп калбастан ошол казандын кырына туруп калган. Аркасынан чаап үлгүрүп келген Нуржан Мелисбек уулу жетишкен жок.
биринчилерден болуп жетип барган казак оюнчусу улакты бөктөрүп эле Тайгазанга сүртүп кетти. Эми азыр старттагы улакты эңди аттын тизгинин көзөмөлдөшү керек. Аутка чыккан жокпу деген суроолор жаралбай койбойт. Сөзсүз түрдө чабуулга бара жатат Бексултан Абдукалил уулу Азер жана өзү кошо жарым жартылай Тайгазанга түштү. Эсеп сандар 3-1. Чындыгында Бексултан Абдукалил уулу өтө керемет тез салымды ишке ашырды. Мына биз дагы жерден ийип барып туруп дароо салымга даремети жетет деген белгилер дал эми буга чейинки атаандаштар ошол салым салган учурда чындыгында алардын аргымактары бул жерден комуна көмгөн. Дал ошол себептен дагы бир аз ылдамыраак болуп жатат. Ал эми жеке күч жагынан же болбосо ушул тап жагынан биздин аргымактарга эч кандай теңдеш жок экенин дагы көрө алдык. Дал ушул жерден Бексултан Абдукалил уулу балбан билектик менен колго көтөрдү дагы Тайгазанга салды. Андан кийин гана буту үзөңгүдөн үзүлгөн. Эгер салым салынганга чейин буту үзөңгүдөн чыгып кеткен анда эсептелмек эмес. Дал ошентип эсеп 1-3 жана Кыргызстандын улуттук курама командасы барган сайын эсепти игилентип дагы бара жатканын көрөбүз. Жана калыстар бардыгын мыкты деңгээлде калдата. Бул Бүйөрман эмне себептен чуркап бара жатат же болбосо эмнени чүндүк болду экенин көрөлү. Эң негизи бул жанагы буту үзүлбөй калды деген дагы белгини айтылган. Бирок бул жерде эң негизгиси ошол буту үзөңгүдөн чыккан эмес Бексултан Абдукалил уулунун. Ал ошол аттан түшүп туруп салды деген белгини айтат. Бирок жок. Ал ошол салымды салып атканда буту үзөңгүдө болчу Абдукалил уулунуку. Андыктан бул жерде кандайдыр бир ошол чырдоого деле негиз жок. Ошол дал ошол ага чейинки чийимден дагы чыгып кетпеди беле деген азыр кайталоолорду толук карайбыз. Эми биздин калыстарыбыз толугу менен карап берип оюнду жүргүзүүгө даяр. Себеби мына ушул жерден азыр Бексултан Абдукалил уулу жерден көтөрүлгөн чоң аргымактын туягы чыгып кеткенин тескереп жана эми мунун ичкиси эле сырткысы эле чийим дегенде албетте ичкисин айтат. Андыктан азыр кайрадан эсеп сандары ордуна келиши да ыктымал. Бирок биз чындыгында Кыргызстан атлеттүү эл экенин билебиз. Көпүрө ошол федерациясынын башкаруучусу Казакстандын ал өз сөзүн айткандан кийин ошентип кайрадан ордонот. Эң негизгиси биз сиздер менен биргеликте эми калыстардын чечимин дагы өтүп туралы. Расмий чечим маанилүү азыр. Бексултан Абдукалил уулунун эңгенине жана жасаган салымына көп деле суроо жаралбашы керек. Болгону улакты эңип чабуулду өнүктүрүп баштагандан кийин Акбура аргымагынын тизгинин бир аз көзөмөлүнөн чыгарып койгон болчу. Эми азыр жалпы калыстар тобу кандай чечимге келет? Демек, салым эсепке алынды. Эсеп 3-1. Улак стартка түштү. Старт белгиси берилди. Дароо эле алдында турган эки оюнчу. Биздин улакка жакындай турчу эки оюнчунун алдын тороп чабуулдук аракет менен эле баштагандыгын көрдүк. Азыр кайрадан казакстандык оюнчу кайсыл маалда эңип кетти. Чындыгында Нурдавлет Аманжол өтө мыкты көтөрүүнү жасады оң тарабы менен. Нурдавлет Мурдаш аргымакта ойнотуп жатат. Биздин оюнчулар жетиштүү, атты жетектегенге дагы аракетин жасады азыр. Бирок улак менен кошуп аргымактары менен чогуу чийиндин сыртына карып чыгарышты азыр биздикилер. Анысында мына эсеп сандары эч кандай өзгөргөн жок. Эми көкбөрүдө өзүнчө чийим, көкпарда өзүнчө чийим бар, капталдан дал ошол нерселерге дагы баса белгилеп азыр түшүндүрүп өтүш керек. Эми жеке назар салабыз. Азыр казакстандык спортчулар эми баштагыдай биз артта карап турганда эле ойдо жүргүзбөйт. Өзүңүздөр көргөндөй калыстар шашпа деген дагы белгилеп атат. Себеби бул жерде бардыгы атлеттүү экенин, биздин аргымактардын күчтүү экенин билеп иш жүзүндө көрдү. Сержан Тургунбаев келди, калсын ишкарага жаңырды жана Кыраз кайрадан ордону ишенимдүү ээлегенден кийин Сержан Тургунбаев жерден өтүлдү. Бирок казак спортчусу эми аны колап жете алабы? Жакшы менен алдыдагы сол такымга басты. Мындан ары Сержан Тургунбаев азыр өз командалаштарын издеп жатканын көргөн. Сержан Тургунбаев казак өзүнө келди жана ишке ашырды. Мына ошентип эсеп сандары 1-4 жана Кыргызстандын улуттук курама командасы
биринчи таймдын алкагында шилдүү жүрүшүн улантууда. Ал эми дал ушул бөлүктүн соңуна чейин убакыт болдурат. Биз болсо көрөбүз буга чейинки кадрлардан ушул биздин атайын көкөчүлөрдүн ошол бизди алып чаккан даярдаган Ринат Турсунбаевди көрсөтөтү. Ал дагы балбандарыбызды мыкты даярдаганын дал ушул оюндун алкагында көрүп турабыз. Эми бизгиси биз азыр кандай гана учур болсун дал ушундай керемет оюнду соңуна чейин улантышыбыз керек. Күйөрмандар үчүн, жалпы кыргыз эли үчүн биздин көкбөрүчүлөрүбүз бүгүн эми бул эсепти бир топ даяр жана кайрадан жерден көтөрдү. Чабуулду Дастан Русланов баштап бара жатат. Дастандын артынан саят түшкөнү менен атаандаш эми ага кандайдыр бир тоскоолдук жарата албайт. Жана ушундай салымдар эсеп 1-5 Дастан Русланов салымдардын азыр бул жасап койду. Ооба, болгондо дагы биринчи бөлүктө эле Дастан өзүнүн жогорку деңгээлин көрсөтүүдө ойнотуп жаткан аргымагы Комсомол. Эржан Тургунбаевди баса белгилеп өтөлүк. Биринчи бөлүктөгү жекеме-жекелерде дээрлик командаштарга мүмкүнчүлүк берген жок. 2024-жылы Эржан Тургунбаев исминде Сары Өзөн командасы үчүн топ сүргөн көрүүчү. Азыр болсо Дастан Русланов керемет дерлик жетип кое турчу эле абалда болчу казакстандык Бекболот Чекербеков. Бирок анын ойноп жаткан Памир аргымагы бир аз тайсалдады. Комсомолдун артынан саят тоскоолдук көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк таба алган жок. Улак стартта азыр кайрадан казакстандык көкбөрүчү. Улакты жерден көтөрүп бара жатат. Табушуулар орун алса дагы ал улактын бир ширагына илип кармалууда. Сүйрөп чыкты азыр. Өзү менен кошо Кыяз Ниязов. Турана Кыяз Ниязов чаап жаткан Торайгыр. Ана жерге да таштап койгон жок. Ооба, дал ушул өтүп жаткан убакыт чындыгында Казакстан үчүн керек. Көбүнесе мындай көрүнүштөрдө улакты чейинден чыгар заман жерге таштап коюп, ошол жеңип жаткан команда алсын дегендей дагы көрүнүштөр болот. Бирок Кыяз Ниязов алып келип жекеме-жекеге коюп берди. Жекеме-жекедеги оюнчу алмашты азыр Бексултан Абдыкалил уулу. Русланов мүмкүн болбой турган жерден эгди дагы такымга басты. Азыр он такым
Ала чоңыраак алып, тартқышыны басқыштан чоңыраак алып, кичине болбосун мындай жыңгырап, 70 сантиметрлик жанагы шлангадан алып коюп, бияна коебуз. Yok canım, yurt dışında çekim yaşıyor. Dastан Руслан сүрінген арматында Дастанға өте жарышқан жана өзіңіздің көргенде алды үшінші салды жүргізуге жақсына бара жатқан бірақ бұл ушул жерден Allah'ım sizin başımın ışığına, ne başımın çok dokunu bana, bütün git ışığına. Beni boşaltmak mı? Siz beni boşaltmayın, siz insanlar dedi. Ekvaştın, çoğultu, ekvaştın, gaykoltu. Андан ары Нуржан Элисбек уулу амал бөлүп менен Тайгазанга жол издеп турат. Бул беттеште кызмат кылып жаткан мен Базар Кыралиев, кесиптешим Дайыр Бейшеналиев. Экинчи бөлүк урматтуу телекөрүүчүлөр, экинчи 15 мүнөттүк жана бул жолу да алгачкы чабуул эле салым менен жыйынтыкталат деп күтүп туралы. Өтөөчү Нуржан Элисбек уулу лакты колунан түшүрүп алып бара жаткан кезинде дагы болгон күчүн, карызын жыйнап туруп кайра такымга басууга аракетин жасады. Анда кийин сүрмө топ болду казак көрүүчүлөрү. Экинчи бөлүктүн башталышында коргонуу тарабына көбүрөөк көңүл буруп баштагандыгы байкалып турат. Жана 5 салым аз. Чындыгында бул команда Константин Алиевдин эле шашып жаткандыгынан байкасак болот. Ар бир убакытты туура пайдаланып, колдон келишинче ийгизип санча жеңүү аракетин жасаш керек. Жайнаткан тасмада көзгө урунтуучулар көрсөтүлдү азыр. Казакстандын Тайгазанда жайгашкан тегерекчи кайрадан жекеме жеке Эржан Тургунбаев. Краз менен кандай гана ойнотуп жатат. Кайрадан топ жок чыкты. Нуртөбел аргымагы Кразга каршы эч нерсе кое алган жок. Тайгазан жакын эле. Андыктан азыр оюн таласында жүргөн калган 3 оюнчу Эржанга мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө аракетин жасашы керек жана. Алтыбир эсебинде Кыргызстан курама командасы алдыда Эржан Тургунбаев. Талаштыкандар да Нурлан Йогандар ойноп атты. Өзү ишенимди түрдө барган жана Эржан аркы жүрүшүн дагы болсо биздин пайдабызга болот эми бирок өзүңүздөр көргөндөй келди дагы жерде көтөрүлүп бир аз ислам болотуна атакты чемпионатка Исхак Бекболотунун жерден өтүргөн жана келиктүү жерде оюндун жүрүшүн өзгөртүүгө дарамет жетүүчү Бексултан Абдыкалиевулу азыр атаандаштан бир топ алыска чейин бой таштап туруп тартып алды жана кармаган жерден камчыгарган Бексултан Абдыкалиевулу оңой менен кое бербейт. Анын көрдүңүздөр көптүк менен кармап бара жатканын жана 3 оюнчуга 4-сүсү деди ким барды дагы чемпионат катышында азыр ушул жерде биздин балбан өзүнө жакындатып алгандай жатат. Демек дал ошол жердеги талаштарда жүргөнгө чейин Бексултан Абдыкалиевулу көрсөңүздөр оң жактан капчан бошоткон, азыр эми сол жакты кандай көзөмөлдү алып, кандай өзгөрөөрүн дагы сөздөрдү байкайт. Ичинде казак азыр Сейитбек Анарбек уулу сууга дагы канданган жерден Атылбек менен ал Тайгазанга кадамдан Темирхан Айтбаев жакындап бара жаткан көрүнөбүз. Азыр өнөктөшүп келди, бирок Тайгазан жакты биздин команда
Темирхан Айтбаев алға арқақты чарып жатқан Айтбаев бұл беттеште өзінің құрама командасы үшін екінші салын сүретін тапты. Biraz yok жақтан ата кетіргендей көрінеді біздің ойыншылар қараңыздаршы ортада 9-ші қаңтар санындағы Ислам Ред қара менен келіп ортадағы дал шоуға жабышып тақып жатқан болды. Жошы ортаны жарып өткен андан кейін дал өткен Темирхан Айтбаев толыққанды қоштасуға ие болды дағы Тайғазанға уақытта іргітіп кеткен малы. 9 минут бар дағы бұл бөлік жиынтық далышына есеп сандары 6-2, 4 салым үстемдігіменен азыр біздің көк бөлікшілер алдыда келе жатқандығын көрудеміз еме. Үшінші бөлік бар сөз түрді аны да бестен шығарбайландықтан ешқандай салқынған болуға жол бермеш керек біздің ойыншылар жана үшінші бөлігі есеп сандары егерде мындандағы ел болып кете тұрған болса Қазақстандық көк бөлікшілердің шықпай қойып жүрген дағы жоспарын көргенбіз. Андықтан бұл рет өз үйінде өз күйермандарының алдында атай қадамдарға барбастан ойынды ақырына чейін шығарады деген жоң ойдамыз. Нұрғазы Борби Ышқырықта жаңыртышын күтіп тұралы. Қазақстандың көкбел ұлттық құрама командасы бірінші беттеште көчмендер ойындарының алқамында Америка Қош Штаттарының ұлттық құрама командасы менен кезген қаларды 18-ді есебінде жеңген азыр қайрадан Қазақстандық Айнабек Бердикул улақты енді ешкім жоқ қорғаны тарапта біздің көкбелшілеріміз қайда 6-3 Айнабек Бердикулдың гүлсары арғымағы өзіменен қоша Тайғазандың үстіне шығып кеткендігін көрдік 6-3 Көкбөрі сүйіншілері веб жоғана екінші айнападағы қазақ спортшыларына біраз шықсан көріп қазақ үйірмандарына дембек қойылы деген біздің ойыншылардың тактикасы деп шелелі жылдан ары еме ойындың жүрішінде біз көксінің біз ойлардың шелелді жүрішті алар көрсетіп жана Қазақстандың көкбөрі чоғырды парламентарына сазырынша қошуан болған ерде бұл беттеш өтелек алдында үшінші таймда қосымша шелелді болса анда Қазақстандық баландар аз жаңған Айнабек Абдул тақымға басты жана Айнабек Абдул өзінің долларларын жеке-жекеге назарын саламыз. Әлбетте ортында азыр командалардың өзінің қамталғаныстары болушынша керемет ойын қойып беріп жатқанын көрудесіздер. Айрықша Қазақстан естілігінің барлығы бірде ешбір шығарудан осы ең негізгі ереже жана біздің мақсатымыз ережелерге жауап өзінің ішіндегі ошол баланы ретінде көрсөтүшү керек нерсени чагында ишке ашырган болсо биз мындан арыдагы ар кандай кадамдарга барып бираз таң калтырууда. Мейли анда эмесе оюндун улантышын көрөлү. Азыр Эржан Тургунбаев кайрадан Крас менен жекеме-жекеде Казакстандын жекеме-жекедеги оюнчусу алмашты. Бекболот Шекербеков кирген. Анын ойнотуп жаткан аргымагы Памир аргымагы деле Красга эч нерсе сунуштай алган жок. Эржан өз учурунда мүмкүнчүлүгүн жакшы пайдаланды да улакты көтөрүп туруп дароо чыгарып туруп эле өткөрүп берүүнү жасайт. Нурдин Болотбеков ойнотуп жаткан Мырза Тору. Болотбеков азыр өзүбүздүн Тайгазан тараптан айландырып да ушул сүрмө топтун ичине суруп чыгуу аракетин жасады жана Мырза Торунун тизгинин бош койду. Бираз аргымакка камчы салабы дедик элек, бирок камчыны озго түштөп эле Нурдин алдыны карай ашырып бара жатат. Аркасынан жакыныраак алкашта кубалап келе жаткандан эч ким жок. Аз караңыздарчы, азыр казакстандык оюнчу жанында кетип бара жаткан биздин көкбөрүчүнүн аргымагын камчы менен башка чаап жатат. Эми акылга сыйбаган нерсе. Кыргыз болобу, казак болобу, айтор көчмөн элдер аргымакты сыйлаган, астарлап минген.
Кандай болгон күндө дагы ал аракетте Нурдин Болотбековго эч кандай тоскоолдук жарата алган жок. Мырза Тору менен Нурдин Болотбеков эсеп сандарын 7-3 кылууда. Дал ошолой Нурдин Болотбеков Эржан Тургунбаевтан ашырып алгандан кийин оң такымга басты жана буга чейинки оюндарда дагы 15 жыл атам мен 15. Нурдин Болотбеков дагы эң ишенимдүү оюнчулар болду жана буга чейинки 2 15 оюнда салды. дагы ишенимдүү салган жана өзүңүздөр карап көрсөңүздөр чындыгында бул эпизоддон көрбөйт, эми буга чейинки эпизоддордо чындыгында жогоруда кесиптешин баса белгилеп айткан, эми аргымакты камчылаган башка болбойт, эми баштан башка жагына деле аргымакты камчыласа жакшы билебиз. Азыр келди так ошол борбордук чейинен кайрадан казак балбаны көтөргөн, бирок андан ары ийип кетүүгө азыр биздин оюнчуга мүмкүн болгон жок. Азыр кош билек менен талашуу бар жана өзүңүздөр көргөндөй алды дагы бирок кайдан ушул жерден Исхак Бекулов учурда дагы чийиптин сыртын көздөй аларынан чийип кетти, жекеме-жеке орун алат жана азыр буга чейинки көпбөрүдөгү аташтыкты каршылаштар көпбөрүдө дагы колдонгусу сөзүңүздөр ушул жерде оюнчуну дагы чаап салгандай жанакы көпчүлүктүн арасында байкабастыкка салып бул эми билбейм кандай десек жарашат. Эң негизгиси мына адилеттүү жакшы оюнчу утат жана аны тартыптуу чаап өзүлөрүнүн спортчулар мыкты жагын көрсөтпөсө билбейм кандай болот. Көрүп жаткан жергиликтүү ушул көрүүчүлөр деле бирок эми алар бир топ алыска жайгашкан, алар эзип жаткан болгону ошол бир улакчы такымга басып Тайгазанга чаап баратканды гана көрбөсө, көрүүчүлөр бир топ алыска жайгашкан. Азыр кайрадан ортодогу жекеме-жекеде ишенимдүү түрдө Эржан Тургунбаев көтөрдү, Кыраздын оң капталына өзүнүн оң такымына басты, андан ары эми айландырып бул жерде оюнчу чийимден чыга элек болчу жана өзүңүздөр көргөндөй ушул чийимден чыга элек учурда кирди дагы көтөрдү го дейт. Эми калыстан эрежени талашууга эч кандай негиз жок жана бул жерде эми болгону салкын кандуу түрдө гана сабыр менен күтүш керек болчу. Жыйынтыгы 4-номурдагы Наурузбай Калтаев жаза анын калтасына кетти жана биз болсо дал ушул жерден кыргызстандык оюнчулардын өткөрүп берген көрдүк. Кайрадан Нурдин Болотбеков алды. Нурдин Болотбеков Мырза Тору менен Тайгазан көздөй чаап бара жатат жана азыр Нурдин Болотбековдун эми жолун тороп чыга турган атаандаш Нурдин Болотбеков болсо ишенимдүү түрдө ушинтип Тайгазанга келди дагы бир салынышка ашырды. Эсеп 3-8 ардактуу көрүүчүлөрү. Не дейбиз? Кыргызстандын улуттук курама командасы атаандаштан ушул бир нече жогору экенин дагы далилдеп тастыктап отурат. Эң негизгиси ары дал ушул ыргакты соңуна чейин дагы биздин оюнчулар уланта алат деп ишенгибиз келет. Ал эми жаза мамыга тартылган ушул Наурузбай Калтаев кайрадан оюнга кошулат. Көпөр боюнча эсеп салынгандан кийин дагы оюнчу жаза убактысын эртерээк дагы чыйынтыктай турган билебиз. Азыр кайрадан кошулот. Ушундай келди Нурдин Болотбеков жана финалга жокко жеңил гана салынышка ашырды. Азыр жерден казак балбаны көтөрдү. Бул Айнабек Бердикул жана Айнабек Бердикул менен эми ат жагында күрөштө жүрүп бара жаткан мен жаңылышпасам Фархат Бейшекеев аны чийимдин сыртын көздөй сүйлөмөкчү. Демек жок, Руслан Туналиев келген жана өзүнүн айтып тургандай Экинчи тайм бүтөрдү. бир топ кызыл Экинчи тайм, бир тайм бар. кайрадан ортодо жекеме-жеке орун алат. Рустам Туналиев өтө жакшы деңгээлде коргонду. 8 салым бар урматтуу телекөрүүчүлөр. Бирок бул аздык кылат. Бизге 2 орунду сандагы жеңиш керек азыр. Жекеме-жеке кайрадан. Жекеме-жекеде Кыраздан башка дагы жакшы деңгээл көрсөтөт жагына бар. Бексултан Абдыкалил Акбура менен кирген. Жана дароо эле көтөрүп эч бир ойлонуп өнөктөштөрүн издебей туруп эле Бексултан жетсем. сыртына чыкты жана Акбуранын
Тизгинин boş koydu uloqni takımdan çıkarıp iyinge saldı. Gele jatat жетишиш керек азыр убакыт аз калгандыгын көрдүк. 9-3. Салым үстөмдүгү урматтуу көрүүчүлөр. Бексултан Абдукалилулу ойнотуп жаткан аргымагы Абдура. Эмне кылсын казак туугандар эми? Күтүп турабыз. 3-бөлүккө кандай аракеттерди жасашат? Чыгат деп ишенем. Эң башкысы оюн талаасынын үстүнө. Экинчи бөлүктө эле эсеп сандары чоң бир артыкчылыкка жете элек маалда эле бир аз эреже бузуп ар кандай жагымсыз кадамдарга барып баштады. Адилеттүүлүк болот бул жерде сөзсүз түрдө. Жана биздин оюнчулар эч кандай башаламандыкка жол берген жок. Болгону өз оюнун ойноп жатышат. Başladı oyun. Командалар келди. Кыргызстандын балбаны жакшы илип бара жатат, бирок чейинки заманда чемпиондуктен көрдүк. Дастан Русуланов бүгүн менимче казак балбандарын түшүнө да керек болуш керек. Ал эми жалпыңыздардын эсиңиздерге сала кетчү жагдай. Бул сиздин ийгилик, биздин максат. Банк үчүн банкы, салтты сыйбайбыз, келечекке карайбыз. Ошондой эле Kia сизди шыктандыра турган жана жекеме-жеке ойун алмакчы ардактуу көпүр сүйүүчүлөрү. Казакстан башкаруусунун бир топ маанайы жок. Бул жакта калыстарын сатып алганга чамасы дагы жок. Кандай амал кылсам экен деп, кандай тактика койсом экен деп ойлонуп турат. Жана 3-бөлүккө жакшы тактика коюп деп, Кыргызстанга мыкты каршылаштырып көрсөтөт деп терең ишенгибиз келет. Азыр башкы калыс ортого таштагандан кийин азыр ышкырык жагыра элек жана калыстын ышкырыгы менен гана аргымактарды жатуу керек экенин көрсөтүп отурат. Ал эми Кыргызстандан кайрадан эле Эржан Тургунбаев аз менен ортодосо, ага каршы Казакстандан Элдар Жээнкулов түшүүдө жана ошентип аргымактарды азырча көзүрүлүп болуш керек. Жана ышкырыкты жаңырды, крас ортого ишенимдүү келди. Дагы Эржан Тургунбаев ушул жерде азыр көтөрсө болот. Жана Эржан Тургунбаев качан эмгектеп өткөн жок. Казак баланын жыйынтыгы Эржан Тургунбаевна тажрыйбалуу оюнчу. Дароо жерден көтөрүп, дагы такымга бастырып, чемпиондук эки рет көтөрүп чыгып барып өзү салымды дагы салган. Бүгүн Эржан Тургунбаевдин ошол эки салымы дагы менимче мыкты салымдардын катарын топтоп алып беришкен Бактыгалиев, Кеспешин Дайыр Бешеналиевтермен биргеликте назар салуудабыз. Эржан Тургунбаевдин жекеме-жекедеги кезектеги үстөмдүгү Казакстан бир дагы жекеме-жекеден жасалма убакыт алып чыга элек. Көрөлүк, Эржан Тургунбаев дароо эле өнөктөштөрүн издейт. Качана турчу аргымактар экинчи бөлүк бою ошол Нурболотбеков өнөткөн Мырзатор ойноп бергендигин көрдүк. Азыр кезектеги жеттирип берүү бар. Түзеле Тайгазанды карай боштондук орун алды. Аркасынан эки оюнчу Казакстан тараптан кубалап келе жатат. Эржан Тургунбаев өзү эле жиретип келди, дагы ашыкпаш керек. Жана бир аз колдун карысы жетпей калгандай көрүнүүдө. Ага карабастан убакты жерге Тайгазандын түбүнө таштап салган жок Эржан. Убакты жерге чүрбөй экинчи аракети менен такымга басууга аракетин кылып жатат. Бир эмес эки оюнчу жиреп кирип азыр Казакстан тараптан биздин оюнчуларды улактан болжудурууга тырышып көрүүдө. Сүрмө топ улакты Акин Абдуллаев өткөрүп алган экен. Айгашка менен жетелек Баргенге Казакстандын Айнабек Бердикулу Гүлсары менен сүрмө топ жаратты дагы кулак акыры капталга барып түштү. Кайрадан жекеме-жеке 5 салым үстөмдүк бар. Жок дегенде биздин көкбөрүчүлөрдөн 2 салым күтөбүз бул бөлүктө. 2 орунду сандагы жеңиш керек. Казакстандын башкы насатчысы. Айда салты кетип турган маалы. Көкбөрүдөн Кыргызстан менен тең тайлаш ойнош үчүн Казакстан эмне кылыш керек деген суроолорду өзүнө да берип жатса керек азыр машыктыруучу. Ал үчүн эзеттен кыргыздар дагы казактар да ойноп келген көкбөрүнү гана ойнош керек. Ары бери бурмалоонун кереги жок. Майрамбек Абду Казакстандан доллар аттуу аргымак менен жекеме-жекеге кирди. Бизден болсо Бексултан Абдукалилулу Абдура менен кайсы аргымаган сокту. Бай торусун салып көрсүн. Буга чейин өнөп жаткан Нуртөбел аргымагы краска бир дагы атандаштык көрсөтө алган жок.
Eri bayqaylı hazır. Akburat ellik fazlının gücünü tüküsüp berdi. Öz sözün ayçı gerek Beksultan. Kulakты көтөрдü. Elдің қашынан арта салды түші hazır. Шайраға жалышып тақтым шығарып кетуге әрекетін жасап жатады. Өжерлігін көрсетуді Майрамбек Абдубирок. Takımı Beksultandығы Бекер. Bundan ешқандай күмөн жоқ. Жардамға келішті азыр Нұржан Мелісбекұлы қапталдан қақтырып кире ортадағы Қазақстанда құлаққа бол салып жатқан көкбөрішілерді біретолы жүріштер четтеткендігін көрдік. Арғымақтың елбектігін қарағылы Ақбураның жана Бексултан Абдуқалилұлы 9-шы салым болуы, ай-ай, мына арғытам деген малда. Арғымақ біраз тайсалдап кетті, натыйжасында Бексултан өзі дағы. Тең салмақты ұлықты қармай албай, ұлақты жерге түшіріп алды. Өтін еңғайсыз ауал азыр Тайғазанды түйіне түшкен кезде еңіп кету қиынырақ болады. Екінші толқындағы ракет ұлақты жерден ең өлі. Бексултан Абдуқалилұлы ұрматы теле көрушілер жекеме-жекеден алып шықты. Чауылды өзі баштады. Биринчisi игіліксіз, екінші толқындағы әрекетіменен ғана ал есеп сандарын 9-3 қылуда. Дал ошондой эсеп азыр Кыргызстан улуттук курама командасынын оюнчулары бул оюндан өтө бир ирге болуп жатканы көрүнүп турат. Себеби өзүңүздөр көрдүңүздөр, мыкты барды бул жерде ошол салымды салууга Аргымак бир аз мүдүрүлүп кеткен, анда салган жок. Андан кийин жерден жеңил гана көтөрүп, эч кандай тоскоолдуксуз мына жерден салып та кетти. Жана бул беттеште Кыргызстандын ар бир оюнчусунун азыр жүзүндө жылмайы бар, жана оюндан ушунчалык каракат алтат. Менимче бул беттеш эми биздин оюнчуларыбыздын өткөн чейин эсинен да кетпей турган оюн болду десем болот. Себеби атаандаштын мындай ири эсепте жеңүү чындыгында алардын жеринде эгер Кыргызстанда да мындай эсепте жеңсе, анда бир башка тең болчу. Бирок Казакстанда аларга каршы жөн гана каршы эмес, аларды катыктуу түрдө утуп жаткан бул эми жалпы кыргыз эли үчүн да чоң сыйлык. Башты көтөрүп биз силерди ишенимдүү жеңгенбиз деп дагы ушул досторго айтсак болот. Ал ортодогу Халаман Талашев жана Игорь Абдуллаев жерге ошол бой таштаганга ашыккан болчу. Бирок бул ирет эми мен жаңылышпасам казак оюнчулары жерден көтөрдү, өңдөнөт. Дал ошондой азыр Аргымактан жетилип бара жаткан эмне ошол жерден биздин оюнчулар келди, жабышты жана Исаков менен казак балбаны оң такымы Элдар Жээнкулов жана ал өзүнүн Мертөбел деген аргымагынын үстүндө отурат. Ага жол ачып берип бара жаткан өзү дал ушинтип келди. Атаандаштын такымынан чүп кетүүгө Рустам Тыналиевдин дагы мети жетти. Бүгүн Рустам Тыналиев дагы өзгөчө бир коргонууда берилмеген оюнду өткөрүп атат. Атаандашты аргымак менен кууп жетти. Анын такымдан суу алууга жетиштати. Бирок ал ортодо дагы болсо Элдар Жээнкуловдун көтөрдү, дагы Тайгазанга жакындап бара жатканын көрүбүз. Дал ошол жерден азыр Рустам Тыналиев өзүнүн көрсөтүүгө дагы бир топ ошол коргонууда амалдуу оюнду жүргүзүп жатат. Казакстандык балбандын эми такымы канчалык бекем экенин көрөлү. Себеби атаандашка оңой менен салдырбайт Кыргызстандын оюнчулары. Жана бул жерде такымы бекемдер гана оюн жүргүзөт. Тегиче такымда мына чыкты жана дал ушул жерден эми колунан суруп кете алабы жок. Бир аз аргымак ыңгайсыз келип калды. Эгерде туура келгенде анда сөзсүз түрдө Казакстандык балбандын амалын табууга биздин оюнчулардын дагы дарамети жетмек. Азыр бардык жагынан оюнчулар кошто болуп турат. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле дагы болсо ошол Элдар Жээнкулов бир чүрүп бир кара оңдоп акырындык менен Тайгазанга жол издөөдү. Ал эми анын өнөктөштөрү дагы болсо жолду ачып берип жатканын көрөбүз. Азыр жерге түштү, такым талыды демек, бирок ага карабай дагы бир рет көтөрдү. Жана кайрадан такымдын ошосуна көрөндү болушат. Айтор бул эми ал эмес, анын командалашы Айнабек Бердикул көтөрүп чыкты дагы оң такымга оңдоп басат. Анан алмашуудан кийин дал ушундай чабуулдан дагы өз бактысын издеп көрөт. Ал эми буга чейинки оюнда Айнабек Бердикулдун делике салым салган менин эсимде жок. Жана буга чейин Опа. Ой. өтө керемет коргонуу бийлик менен сууруп алганын дагы көрдүк. Сейитбек Анарбек уулу ал бир гана ошол оюнчу эмес, ал чыныгы ошол көйгөрүүдөгү тактик десем болот. Ал эмне кылышты, кандай кылышты, жана чабуулду кандай күчөтүүнү, коргонууну кандай оюнну дагы мыкты өздөштүргөн оюнчу. Ушул жерден азыр кагылыш орун алды экен. Өзүңүздөр көрсөңүздөр, дал ушул жерден азыр биздин Нуржан Мелисбеков өтүп жазамызга кетти. Демек, бир оюнчуга аз калдык, бирок бир оюнчуга аз калган учурда
эреже биз тараптан бузулду. Назар салып көрөбүз эң негизгиси чындыгында мүнөздү аргымактын үстүндө көрсөтүш керек. Дал ушундай мүнөздү көрсөтүш керек. Мындан башка учурда айтуу орго турат, жана жерге ташталган текени жасалмат экени тагырааган ошол казак номер бирок андан аны фотоны чыгарды дагы эми жекеге дагы назар салып көрөлү. Убакыттан жеңип кетүү жагынан өзү жакшы мүмкүнчүлүк жеке азыр биздин көпкөлчүлөрдүн пайдасына иштеп берет. Муну жекеде ашык көзөмөлдөп туруп улакты алып чыгыш керек. Бул негизги максаттардын бири. Рустам Туналиев коргонуу бөлүктө көрсөтүп жатат өзүнө. Бул жерде бөлүсүнүн Сейитбек Анарбек уулунун караңыздарчы. Балким Нуржан Мерисбек уулу келип кактырбаган учурда дагы Сейитбек Анарбек уулу улакты атаандашынын такымынан жулуп кетет беле. Кайрадан Эржан Тургунбаев крас менен 6 мүнөт 17 секунд бар экендигин баса белгилеп өтөлү. Эржан Тургунбаев еңиш керек азыр. Казакстандан Элдар Жыйынкулов кириптир. Нуртөбел менен кайрадан эле. Азыр Эржандын үстүнөн аша түшүп улакка бир колун лайыктап алууга мүмкүнчүлүк издеп жатат. Крас бир аз ыңгайсыз туруп алды азыр. Крас бери карай. 1-2 кадам таштап айланып берсе эле бүттү. Улактан кол жубойт казак көкбөрүчүсү. Ала Эржан Тургунбаев үчүн өтө жакшы мүмкүнчүлүктү түзүп бермек. Жана ал аракеттер дагы жасалып баштады. Аттын омуросуна жеткиргени менен такымына басып жетиш элек болчу деген чекти. Жыйынкулов дагы өтө көкбөрүчү экендиги байкалып турат. Мына такымга киргизбей жатат. Ушунча тоскоолдук көрсөтүүдө акыры чарчады. Эржан Тургунбаев эми такымга басты. Ушул жерден абалды көзөмөлдөш керек. Бир оюнчуга азбыз. Сөз түрдө Эржан Тургунбаев жана биздин азыр оюн таласында калган эки көкбөрүчү үчүн жеңил болбойт. Азыр жазалманын убактысы бүттү, кошулду. Бардыгын эсептеди Эржан Тургунбаев, анын кирүүсүнө чейин жана дал ушинтип азыр кайрадан да 4-4 болдук. Нуржан Мерисбек уулу келди. Эми командалашына жол ачып берүүчү алдыга чыккан учурда Нурдин Болотбеков өткөрүп алды. Нурдин Болотбеков мырза тобунун буга чейин дагы керемет чабуулар жасап көргөн жана Нуржан Мерисбек уулу жолдугандай керемет тосуп берди. Караңыздарчы, азыр ушул жерде эки оюнчуну дарып алып калды. Жана дагы бир керемет салым, эсеп сандары 10-7 болуп турат. Казакстан командасынын оюнчулары азыр амал таппай турган кезде Нурдин Болотбеков азыр салымды салды дагы чейимдин секунддай дагы өз арманына ошол Нуржан Мерисбек коргонуусун караңыздар. Ал эми Нурдин Болотбеков келүү менен Казакстанга ишенимдүү түрдө келди жана ушул 10-чу салым дагы өтө болду. Нурдин Болотбеков бул беттеште өзүнүн 4-чү салымын, 3-чү салымын дагы ишке ашырды. Ушинтип балбан бийликтигин өзүнүн мүнөзүн көрсөттү десем жаңылышпайм. Ортодо кайрадан эле ышкырык чагып балбандар жерден текени көтөргөн басым жасап турат. Эми жасалма теке жолсу муляж десе да болот. Айрымдарыңыздар эми көргөндөй Кыргызстан үчүн бул өтө ыңгайсыз болгон менен биздин оюнчуларга мүмкүн эмес нерсе жок экенин көрсөтүп болуп турат. Жана дал ушинтип азыр ышкырык жаңырды. Ким аргымак салды жолу сагандай эже көрсөтүп дегенбиз, бирок эч болуну чийимден чийип кетти деген да көрсөтмө бар. Ортодогу жекеге назар салабыз. Улак тегерек чийимдин так ортосуна кайрадан келип түштү. Казакстан улуттук құрама командасында азыр оюн таласында жүргөн 4 оюнчу тең алмашып жаткандай көрүнөт. Байкайлык жекеге Бексултан Абдукалилов Акбурага дагы аргымак алмаштырып көрүштү. Алар Абду Майрамбек доллар менен жана доллар азыр Акбуранын үстүнөн жеңишке жеткендей таасир калтырат. Майрамбек Абдуллахты көтөрдү дагы жарым жартылай такымга баспай туруп тегерек чийимдин сыртына чыгып кеткен. Дароо биздин көкбөрүчүлөр тосуп алып сүрмөтөө аркылуу ой жок урматтуу казак туугандар, эми мынчалыкка багыштын кереги жок. Эмне окшош кадамдар кылып жатышат. Калыстар эмне үчүн ышкырбай атат? Таза бир кыл чайнашкан беттеште биздин көкбөрүчүлөр жеңсин деп жатат окшойт. Силер чычалагыла, биз силердин чычалаганыңардан рахат алалы деп атат окшойт калыстар. Чындыгында өтө рахат. Канчалык мына ушул тизгинди азыр Бексултан Абдукалиловдун башына илип аны тизгин менен ороп мунткусу келсе дагы ал нерсе колунан чыккан жок. Ал эми биздин оюнчуларыбыз айкөлдүк менен алардын ушундай жаман бир
мүртөздүгүн көтөрүп, кара мүртөздүгүн көтөрүп, ошол жерде ишенимдүү ойunu көрсөтүп атат, айкөлдүктү көрсөтүп атат, чыныгы ошол спортчу ким экенин көрсөтүп атат. Жана бул жерде салгылаш ой келген жок, спорт бул жерде эсептешке келген, жана бул нерсени оюнчулардан бири жакшылап түшүнүп туюп алышы керек. Жана өз жеринде мындай кылган менимче эң бир деңгээли төмөн адамдардын дагы сапаты экенин эстен чыгарбайм. Ардактуу көкбөрү сүйүүчүлөрү, дал ушул жерден биздин калыстар дагы оюнчулардан өткөн ушул салкынкандуулукту көрсөтүп жатат. Жана бул эмне максат? Бул максат эми көкбөрүнү дүйнө жүзүнө таңалатуу деген максат. Ушул ордун көтөрүп, көкбөрүнүн дагы да болсо кандай спорт экенин, көкбөрүнү кандай инсандар чаба турганын көрсөткүсү келет. Азыр Элжан Тургунбаевди мына керек болсо жазамамага да кетирип берейинчи. Эми силер муну жазамамага кетиргенде колуңардан эмне келет деген белгини берип отурабыз. Көрөлү, ардактуу көкбөрү сүйүүчүлөр, мындан ары эми биз казак балуаны алды, ага коргонулган эч ким жок. Жана көтөр Азамат салды. Мына ошентип эсеп 4-4 болду дагы. Айкөлдүк мына кең пейилдүүлүк. Мейман достук деген мына ушул караңыздарчы. Кууп барган жок, алдырды дагы бар мына салып алчы айналайын деди. Мына ошентип эсепти сандар эми 4-4 болду, чыгары жылып отурат. Ал эми бул салымдын казакстандык балбан Мейрамбек Абдунун бир аз маанайы көтөрүлүп калышы керек. Казак балбандардын эми ушул бир аз айкөлдүүлүк кандай экенин дагы көрүп түшүнүп ушул билип алды деген ишеничтемин. Эми албетте баарынын маанайы жок. Азыр теке таштабан Кыргызстан командасы жеңишке жетип отурат. Жана Рустам Тунаев Кыргызстандын жерегин бийикке көкөлөтүп мына ушундай желбиреп бара жатат. Жана биздин оюнчулар татыктуу жеңишке жетип отурат. Ардактуу көкбөрү сүйүүчүлөрү, калыстарыбыз калыс кандай болуш керек экенин көрсөтүп, ал эми ушул федерациянын ишин кандай алып керек экенин дагы көрсөтүп отурат. Жана бул көкбөрү кыргыздын оюну экенин биз дүйнө жүзүнө жар сала алдык. Болгону ошол биздин көкбөрүнү эми көкпарда өзгөрткөн, болгону эрежелерибиз дагы ушул биздин калыстар сыяктуу тейлеп бере турган болсо, анда биз тууган казактарга өтө бир ыраазы болмокпуз. Бирок ал нерсени кыла албады. Дүйнө эли кыргыз ким экенин көрдү. Жана кыргыз элине эч ким дал ушул ат оюндарынан туруштук бере албай тургандагы дүйнө жүзүнө дагы бир рет далилдедик. Казанат ат майданында кыргызстандык күйөрмандар дагы жетиштүү экендигин байкасак болот.